Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ырайымдуу жана боорукер улуу жараткандын аты менен баштап, жаратканга мактоолорду, алкоолорду айтуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды жолдойм. Урматтуу биздин угармандар, урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер менен биз жаңадан тарбия саатында жүз көрүшүп, барыңыздарга Аллах Тааланын тынчтыгын, берекесин жана амандыгын тилеп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Биздин кезектеги сабагыбыз албетте бул бир канча себептерден улам бир аз үзүлүп калган сабактын уландысы катары эсиңиздерге салып өтөйүн. Бул берүүбүз кайра эле өзүнүн нугунда, өз элинин багытында жүрүү менен тарбия сааты бул илим алуунун жолунда, илимдин зарылчылыгы, илимдин орду, илим алуудагы адамдардын өз арасындагы болгон мамиле, эки илим алуучу менен илим берүүчүнүн ортосундагы билимге болгон мамиле тегерегинде дайыма уланып барат. Бүгүн сиздер менен биз чогуу ала турган маселе мына ошол илим алуучу окуучу менен билим берүүчү мугалимдин ортосундагы билимге болгон мамилеси тегерегинде сөз кылабыз. Албетте бул жерде негизги маселелердин бири бул окуучу менен мугалимдин ортосундагы бири-бирине болгон мамиле өтө маанилүү. Бирок андан дагы маанилүүрөөгү мына ошол билимди, илимди алууда окуучудагы болгон билимдин өзүнө болгон мамилеси, ошол эле учурда мугалимдин же билген адамдын үйрөтүүдөгү болгон илимге болгон мамилеси тегерегинде дагы сөз кылабыз. Мына ошондуктан бүгүн мына эң эле негизги маселе айталык, биринчи окуучунун, билим издеген адамдын эң биринчи милдети катары биз билебиз, динибиздеги пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтылган хадистердин биринде талабул илми фаридатун аля кулли муслимин. Илим талап кылуу, илимге жетүү, илим адамдар жашоосуна, чөйрөсүнө, айтайлык дүйнөлүк муктаждыгына, анан эң эле негизгиси диндик муктаждыгын жаба турган, диндик муктаждыгын канааттандыра турган деңгээлде билим алуусу парыз деп бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Билимдүүлүк өзү бардык эле жерде бизде баса белгилеп келебиз, дайыма эле айтып келебиз. Бардык эле инсаният калыптанган чөйрөдө, инсаният коомчулугу түптөлгөн чөйрөнүн бардыгында эле айтылат, билим бул адамдын жашоо деңгээли, адамдын жашоо жыргалчылыгын, адамдын чындап адам катары жашап өтүүсүнө негизги байлык катары, күч катары бардык эле адамдар айтып келишет. Бирок ошондон эле айырмаланбастан биздин динибиз бул илимдин өзүн бир гана адамдардын дүйнө жашоосу менен гана чектелип калбастан, керек болсо адамдардын акыреттик жашоосуна дагы өтө чоң мааниси бар. Жана адамдар мына ошол билимсиз, илимсиз алардын дүйнө жашоосу дагы, акырет жашоосу дагы татыксыз экендигин эскертүү менен билим алуу биз үчүн парыз деп үйрөтүп келет. Урматтуу угармандар, эгерде сиздерде берүүнүн тегерегинде биздин темабызга байланышкан сурооңуздар пайда болуп калса, же сиздерди кызыктырган дагы бир тактоочу маселелер пайда болуп калса, анда 0708 10 41 60 номери боюнча сурооңуздарды узатып турсаңыздар болот. Анда эмесе биз сөзүбүздү улай динибиздеги болгон илимге болгон мамиле, билимдүүлүккө болгон мамилеге келсек, бир канча толтура аяттар бар. Улуу жараткан өзүнүн эң алгачкы түшүргөн аятын иккара деп баштаса, алгачкы түшкөн аят иккара деп буйрук менен баштаса, ал деген сөз окуу. Эй инсан, окуу, эй адам баласы, окуу, эй адамбай, окуу, эй кыргыз, окуу деп өзүнүн жалпы жер бетиндеги өзүнө ыйман келтиргендердин баарысына эмне деди? Окуу деп аят түшүрдү. Бул окуу деп түшкөн аяттын өзү түшүү окуясына деле кичине бир назар сала турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң алгач пайгамбар катары
жер бетине жиберилерден алдын өзүнчө обочолонуп, өзүнчө ой жүгүртүп, ой басып, адамдардын жашоосуна, ошол мезгилдеги адамдардын жашоосуна ушунчалык кайгыруу менен карап, эмне үчүн адам болуп жарыкчылыкка келип, бирок адам болуп жашаганга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Кантип адамдар бири-биринин укугун тебелейт. Кантип эркектер күчтүүрөөк болуп калып, алсыз болгон аялдарды басынтат. Эмне үчүн аялдарга деле ошол эркектерде болгон кайсы бир татыктуу орун берилген эмес. Эмне үчүн мындай акчалуу акчасызды эзет. Эмне үчүн бийлиги бар адам бийлиги жок адамды кыйнайт. Эмне үчүн мындай адилетсиздик бар. Эмне үчүн мындайча айтканда ошол 7-чи кылымдын башында, 6-чы кылымдын аягында болгон ошол көрүнүштү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай элестеткен? Мына ушул кадимки биздин шаарыбыздагы Кыдыр экейинен тизилип жакшынакай салынган үйлөрдүн бардыгы тескерисинче туруп калгандай көргөн. Ал деген сөз үйдүн төбөсү жерде, үйдүн пайдубалы анын үстүндө болуп, тескерисинче жайгашып калган. Мындайча айтканда, бардык нерсе бардай, бардык нерсе табигый өзүнүн ордундагыдай, бирок эле негизги болгон принциптүү маселе ар бир нерсе өз ордунда, ар бир нерсе өз чегинде болуш керек эле го. Эмне үчүн мунун баары эле тескерисинче калыптанып калган деген ой пайгамбарыбызды эмне кылчу эле дайыма кыйначу. Пайгамбарыбыз кыйналганынан, ойлонгонунан, ой жегендигинен, деги эле буга чейинки болуп жүргөн жашоосундагы 40 жашка жакындап калган мезгилдеги анын тынчын алган нерсе анан кайра пайгамбарыбызга түш келип, ошол түштүн аркасында пайгамбарыбыз эмне болчу эле жекеленип, өзүнчө обочолонуп, айылдан алыстап, элден оолак болуп, анан үңкүргө барып ибадат кылчу. Аллага сыйынчу. Кудай бар деп билчү, сезчү. Мына ошол Кудайга сыйынып аткан күндөрдүн биринде Хира үңкүрүндө эмне болот? Бир чоң бир махлук келип пайгамбарыбызды намаз окуп аткан мезгилинде катуу кысат. Катуу кысаттагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык элестетиңиз, сиз кичинекей 5 жашар баланы чоң киши келип туруп, артынан келип кучактап алган учурда жаш бала эмне кылат? Ал эч жака кайрыла албайт, эч нерсени көрө албайт, эми чоң киши менен наристени салыштырып болбойт. Жабраил алейхиссалам менен пайгамбардын экөөдүн окшошуну. Жабраил алейхиссаламдын эгерде канатын жайса, ал асман менен жердин ортосуна жете тургандай бир чоң келбети да болгон. Бирок мына ушул болгон окуяда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына ошончолук чоң Жабраил алейхиссалам эмне кылат? Мындай бир пайгамбарга мамиле туткандай сүрөттө келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды катуу кысып көкүрөгүнө оку дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн тарыхында карап, силер баарыңыздар жакшы билесиздер, пайгамбар кандай үй бүлөдө чоңойду дегенде, пайгамбар өзүнүн аталаш бир тууганын үйүндө чоңойгон. Өзүнүн атасы пайгамбарыбыз төрөлгөнгө чейин каза болгон. Экинчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6 жашка келген учурда апасынан айрылган. Үчүнчүдөн, пайгамбар жашаган чөйрөдө мектеп, институт, университет, академия деген нерселер болгон эмес. Төртүнчүдөн, ошол мезгилдеги адамзатынын деңгээли өзү эң эле катуу өнүккөн адамдар ошол мезгилдеги Рим империясы болсо, экинчи жактан Византия болгон, үчүнчү жактан Персия болуп, мындайча айтканда адамдардын эң эле катуу өнүккөнү, мындайча айтканда поэзиядан бир аз алдыга чыгып, курулуштан бир аз өзгөчөлөнүп, сүрөт тартуудан бир аз айырмаланган адамдар болушкан. Бирок чыныгы маданият, чыныгы дүйнө таануу, адамдардын өзүнүн ички дүйнөсү менен сырткы дүйнөсүн теңдеп, адамдардын чыныгы бактылуулугуна жол ачкан эмне? Алгачкы Иса пайгамбарыбыздын доорунда келген окуу эскирип, адамдар Алланы Алла деп тааныбастан Иса пайгамбарыбызды Кудай деп таанып калган учур болуп калат. Мына ошондой болуп адамдардагы болгон дүйнө тааным, адамдардагы болгон деги эле жалпы маданият төмөндөп кеткенден кийин улуу жараткандан өзүнүн каалоосу экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол пайгамбарлыкка даярдаган эмне мезгил учур келген болот.
мезгили келген болот, учуру келген болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түш көрүп, ал түштүн эртеңки күнү ачык жашоосунда айкын көрүп, аяндын алгачкы белгилери бардык пайгамбарга ушундай жол менен келген. Аяндын бардык пайгамбарларга аян алгач келген учурда ачык түш аркылуу келген. Андан кийин ошентип анан чоңго мезгилде Жабраил алейхиссалам аркылуу мына ушундай кабар келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошентип кандай чөйрөдө чоңойду дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындайча айтканда карапайым чөйрөдө чоңойгон. Бирок Алла Таала субханаху ва тааланын каалоосу бар экен. Алла Тааланын не кылды? Аны пайгамбар катары тандап алды. Пайгамбар катары тандап алганда жөнөкөй киши беле десек жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Ибрахим пайгамбарлардын атасы деп таанылган Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан келген адамдардын бири катары. Мындайча айтканда кыргыздар айтат, урпагына карата аккан арыктан суу агат деген сөз айтат. Мына ошо аккан арыктан суу агып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала эмне Ибрахим алейхиссаламдын урпагынан тандап алат. Ошол мезгилде оку десе, жанагындай чөйрөдө чоңойгон пайгамбар дароо окуп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар беле дегенде, албетте жок. Ал киши калем көрбөгөн, ал киши китеп көрбөгөн, ал киши жоң гана таза арыкты алып келеткан. Жоң гана таза суу болчу. Жоң гана мына ошол адамзатты кыяматка чейин кандыра сугарган, алардын чаңкоосун кандырган, алардын акылын ачкан, аларга нур чачкан, алардын оорун жеңилдетип, жеңилин аларга жук кылган мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү болду. Оку дегенде окуй албаймын дейт. Эмнени окуйын дегенде, кайрадан Жибраил алейхиссалам катуу кысып оку дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрадан эле мен окуганды билбейм. Мен билбеймин эмнени айтып атканыңды дегенде, Жибраил алейхиссалам 3-чү жолу дагы оку дейт. Мына ошол мезгилде Жибраил Алла Тааладан жиберилген алгачкы 5 аятты айтып, Икра бисмиллахир-рахманир-рахим, Икра бисми роббикаллази халак, халакал инсана мин алак, Икра ва раббукал акрам, аллази аллама бил калам, алламал инсана ма лам я'лам деген алгачкы аятты. Бул аяттын маанисинде түшүндүрүп тургандай эле, пайгамбарыбызды оку дейт. Окуганда өз жаратканыңдын аты менен оку, себеби дегенде сени жаратканың беришен зат. Сен оку, сен изден, сен талап кыл, сен акылыңды жумушка сал, Алла Таала сага беришен дейт да. Алла Таала сага беришен дейт. Чындап эле карап көрсөк, мына биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам университети биргеликте баштаган китеп окуу конкурсун кече 20-декабрь күнү аяктадык. Мына ошол жерде Кыргызстан боюнча 10 миңден ашык кишилер катышууга кирип, анын ичинде Кут курулуш компаниясы баш байгеге демөөрчүлүк кылып, алар шаардын так ортосунан 2 бөлмөлүү батир сыйлыгын баш байгеге коюп, татыктуу киши келип утуп кетти. Мен ошол жерге катышкан адамдарды көрүп, ал жердеги кызыккан адамдарды, жаштарды, эжелерди, карындаштарды, апаларды, жигит агаларды көрүп, мен ушунчалык суктандым. Себеби дегенде алар мына биздин коомчулук Кудайга шүгүр акыркы мезгилде окууга болгон ынтызары, окууга болгон кызыгуулары артып, Кудайга шүгүр көпчүлүк адамдарыбыз бар нерсени китеп аркылуу тааныганга биз эмне өтө баштадык. Мына ошол Кудай Тааланын бизге буйруган нерсеси оку. Сен окугун утасың. Канчалаган адамдарыбыз баш байге катары 2 бөлмөлүү батирди утуп кетишти. Анын ичинде үй эмеректерин утуп кетишти. Анын ичинде кызыктыруучу бейнектерин, анын ичинде умура сапарларын утуп кетишти. Ошентип. Албетте, анын ичиндеги саналуу кишилер байгеге жетти дейлик. Байгеге жетпей калгандарчы десек, байгеге жеткендер дагы, жетпей калгандар дагы, алар ошол китептин ичиндеги катылган билим, маалымат, так илим сересинде жетишти. Алар билди. Канчалык адамдар билбей калышты. Ал жерде китептерибиздин бири Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баяны болду. Экинчиси үй бүлөгө тиешелүү болгон бакыт ордосу. Анын ичинде бакыт ыйман бутактары деп, ыйманга тиешелүү ыймандын канча бутагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ыйман бутактарынын 70 канча бутагы бар деп ошол айткан хадиске ылайык бир канча ыйманга тиешелүү болгон, ыймандын пайдасына тиешелүү болгон маалыматтар камтылган китептерди биз сунуштадык элек. Кудайга шүгүр, эли журтубуз өтө бир кызыгуу менен, өтө бир жакшы маанай менен окуп пайдаланышты. Айткым келген нерсе эмне дегенде, урматтуу жамаат, мына ошол окуу бул эмне дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң алгач түшкөн буйруктардын бири болчу.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул окууну алгандан кийин өзүнүн үммөтүнө мына ушул буйрукту жеткирүүнү эмне кылды, өзүнүн мойнуна милдет кылды. Үммөт окуй турган үммөт, үммөт издене турган үммөт, үммөт караңгы эмес, үммөт уйкуда болбош керек, үммөт арамга барбаш керек, үммөт чалышып негизсиз нерсе менен алек болбош керек. Үммөт эмне болуш керек дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, үммөт бул эртеңки күнү Алланын астына барганда жүзү жарык, дүйнөдө жашаганда татыктуу өмүр кечиш керек дейт. Мана ошондуктан биз сиздер менен эң алгач биздин алчуу маселебиз эмне дегенде, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен биз бүгүнкү эң алгачкы маселе илим алуучу окуучуларыбыздын, ал 1-класстабы, ал 10-класстабы, ал университеттеби, ал академиядабы, ал илим издеп атабы, мына ошол ар бир илим алып аткан, билим алып аткан адамдардын биринчи милдети эмне дегенде, биринчи милдети бул анын ички дүйнөсүн тазартыш керек. Биздин угармандардан суроо келип калыптыр. Ассаламу алейкум таксыр, даарат алган соң сөзүн ачып эстеп койсо даарат бузулабы? Даарат алган соң оозун ачып. Мени келген суроолор бир аз көзүмдөн алысыраак болгондуктан кээ бир сөзүңүздөрдү туура эмес окуп алыптырмын, кечиресиздер. Эчтеке болбойт. Ооз ачып эсинөө бул ал табигый нерсе, бирок ошол адамдын эсинөөсү чектен аша боло берсе, ал кайсы бир кичине бир адамга суктун, кирненин же бир таза эмес нерсени жакындап калгандыгынын белгиси болот. Ошондуктан өзүңүз дем салып же дем салчу кишиге барып дем салдырып, анан өзүңүз намазга бекемирээк болсоңуз, бул нерсе сизден кетет буюрса. Эгерде буга кайдыгер болсоңуз, бул нерсе ошону менен чектелип калбайт. Бул нерсе дагы узап сизге дагы көбүрөөк кайсы бир жакшы эмес нерселерди тартышы мүмкүн. Аны менен кошо дааратыңыз, биз айттык, бузулбайт. Оозуңуз ачылышы менен, эсинеп коюшуңуз менен дааратыңыз бузулбайт. Даараттын бузулуунун өзүнүн кээ бир жолдору бар. Аларды силер билесиздер. Адамдан эгерде жел чыкса, жел чыккан жерден заара чыкса, зааранын жеңили чыкса, оору чыкса, же денеден кан чыкса, же адам уктаган болсо, ушундай болгон шарттар менен эмне болот? Даарат бузулат. Эми караңыздар, урматтуу угармандарыбыз, сиздер менен биз бүгүнкү алып аткан маселебизде эмне дегенде, билим издеген адам, илим издеген адам үчүн эң зарыл нерсе анын ички дүйнөсүн эмне кылыш керек? Тазалаш керек. Эмнеден тазалаш керек дегенде, жүрүм турумдун жаман кесепеттеринен, жаман пейилдерден арылыш керек. Айрыкча илим алуу бул Аллага болгон кулчулуктун эң жакшы жолу. Бул болгондо дагы адам жүрөк менен эмнеге кулчулукка барат. Бул жүрөк сиздин илимиңизге дагы пайда алып келет. Бул жүрөк сиздин ыйманыңызга дагы пайда алып келет. Бул жүрөк сиздин сезимиңизге да пайда алып келет. Жүрөксүз эч нерсе ишке ашпайт. Андыктан сиздер менен биз биринчи маселе катары муну биз мындайча айтканда Кудай Таалага болгон жакындыгыбызды ишке ашыруудагы эң бекем, эң жакшы кадам бул билим алуу деп билишибиз керек. Бизде балким угармандарыбыздын арасында окуучуларыбыз бар, орто мектептерде окугандарыбыз бар, биздин арабызда университеттерде окуп жүргөндөрүбүз бар, биздин арабызда магистратураны, аспирантураны, докторлукту жактап аткан аксакал биздин агаларыбыз, эжелерибиз болушу мүмкүн. Биздин жашыбызга карабай туруп, биздин алган ордубузга карабай туруп, биздин алган элден тапкан аброюбузга карабай туруп, эң биринчи көкүрөккө көңүл бурушубуз керек. Көкүрөк таза болуш керек. Эгерде мен билим алгым келсе, илимге жеткизим келсе, менин акылымда бирдемке калыптанып, ошол калыптанган нерсе өзүм үчүн дагы, акыретим үчүн дагы, менин коомум үчүн дагы пайда болсун десек, биринчи нафсини тарбиялашыбыз керек. Нафсибизди башкарган менсинүү, айталык текебердик, ар кандай болгон башка бирөөгө жек көрүү, мына ушундай нерселерден биз оолак болушубуз керек. Ал деген сөз, урматтуу жамаат, эгерде биз намазга кире турган болсок, мусулман киши катары, мусулман адамдары, мусулман коомчулугу намазга кирердин алдында эмнени тазалайт? Кийимин тазалайт. Кийим таза эмес болсо намазга жарабайт. Аны менен кошо эле ал денесин тазалайт. Денесинин денесинин сырткы бөлүгүн баарын тазалайт. Анын буту да таза, анын колу да таза, анын жүзү да таза, анын денеси да таза, анын кийими да таза, анын жай намазы да таза болуш керек.
Анан эң башкысы ошол учурда эмне, анын көкүрөгү таза болуш керек. Мына ошондой эле биз карап көрүңүз, намазга кирерден алдын биздин сыртыбыз кандай таза болсо, анда билимге кирерден алдын биздин анда ошо билимди кабыл алчу биздин жүрөгүбүз дагы таза болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буниял исламу алан назафа деген. Ислам тазалыктын үстүндө курулган. Ислам эмненин тазалыгы деген, жашоонун тазалыгы, кийимдин тазалыгы, тамактын тазалыгы, мамиленин тазалыгы, эреженин тазалыгы, жүрүм турумдун тазалыгы, мыйзамдын тазалыгы, адилеттүүлүктүн тактыгы, мына ушул нерселердин үстүнө курулган. Ислам жөн эле баягы көпчүлүк адамдар элестеткендей, адамдар топтолуп мечитке барыптыр, анан мечитте барып туруп кайра бошотуп кетиптир деген бул жок. Бул түшүнбөгөн адамдын элестетүүсү. А бирок ислам өзү эмне дегенде, ислам өзү бул чындап эле ошол жерге ар бир ыйман келтирген адамдын жашоосунун тазалыгы, анын коомдогу ордунда өзүнүн тазалыгы менен өзү жашаган коомго пайда алып келүүсү. Мамлекетке, чөйрөгө, тууган уруктарына, жек жаатына пайда келтире турган киши бул ким дегенде, мына ошол мусулман киши болот. Эгерде ислам тазалыктын үстүндө курулган болсо, анда мына ошол биз айтып аткандай ар бир билим алуучу киши дагы ошондой таза таризде мамиле тутуш керек. Өзүнүн илим алуу жолундагы же болбосо ала турган илимине болгон мамилесинде ошондой таза болуш керек. Бизде дагы бир суроо келип калыптыр, сизден сурайын дедим эле. Мен процентке, кыргызча жазыпсыз да, процент деген сөз да, процентке акча алгам, бирок аны берген, үстүнү бара албай калгам, бере албай калгам, акча болсо берем деп жүрөм, бирок ал эже тез жерден урушуп жатат. Ал эже тез жерден суроом, ал мени каргап жатат, каргышы жетет деп ушул жөнүндө жооп берип, сиз түшүндүм, сиз тагыраак анан кыскараак жазсаңыз жакшы болот экен. Анан жазып аткан мезгилде ар бир сөзүңүздү бир жолу текшерип коюңуз. Сиз, мен түшүнүп атам, сиз бат жаздыңыз да, ошондуктан кээ сөздөрүңүз туура эмес болуп калыптыр. Бирок сиздин сурооңузду түшүндүм. Сурооңуз эмне деп атат? Мен процентке акча алганмын, үстөгү менен, үстөктүн акчасын өзүнө кайтарып берген менен, үстөгү калып кеткендиктен мен аны бере албай атам. Аны сурап, анын ээси менден кечиктирген үчүн мени талап кылып каргап атат деп атасыз. Биринчиден сизге насаатым, экинчи, сиз үстөккө акча албаңыз. Ал үстөк сизди эч качан жыргатпайт. Ошондой эле бардык угармандар, урматтуу угармандар, баарыңыздарга айтам, үстөктү акча албаңыздар. Алла Таала субхана ва таала арам кылган нерсе бул. Риба деп койт. Риба деген сөз бул ошол процентке, жүгү үстүндөгү жоктон жүгүртүлгөн акча. Муну митек куртка окшоштурат улуу жараткан. Митек курттарга жем болбогула. Митек курттарды тойгузбагыла. Митек курттарды канча көбөйтсөңөр, ал дагы көбөйө берет, ал азайбайт. Митек куртту баккан сайын ал көбөйөт, азайбайт. А митек курт көбөйгөн сайын сиз эртеңки күнү жакшынакай эле турган кийизиңиз баардыгы тешилип калгандай, коомду теши турган нерсе ошол. Биздин чөйрөнү, биздин мамлекетти, биздин жарандарды жашоосун теши турган, алардын чөнтөгүн теши турган, алардын келечегин теши турган нерсе болот. Ошондуктан биринчиден насаатым, сиз эмне кылбаңыз, башкадан үстөккө акча албаңыз. Экинчиден, ал кишиге сиз убада берип акча алдыңызбы, эми ошол убаданы эми бериңиз, себеби дегенде сиз ага карызсыз. Кечиктирип болсо да бериңиз. А бирок каргышы өтпөйт. Ал канча каргабасын, себеби дегенде анын каргышы жаман, анан арамдан алган акчасы жакшы болуп калыптырбы? Жаманы менен жаманы кошулуп кайра каргышы өзүнө жетет. Ошондуктан сиз ал карызды эмне кылыңыз дагы, бир жерден эптеп таап берип кутулуңуз дагы, ал нерсени экинчи бул ишке барбаңыз эми. Түшүндүңүзбү? Мына ушул сизге жооп. Ассаламу алейкум, акча таап алса эмне кылыш керек? Акча таап алса ээсин тапканга аракет кылыңыз. Ээсин такыр таппасаңыз, анда ошол жоготкон кишинин атынан деп садака бериңиз, өзүңүзгө иштетпеңиз. Ал акча сиздики эмес. 10 сом болсо деле, 100 сом болсо деле, 1000 сом болсо деле, миллион болсо деле ал сиздики эмес. Элестетиңиз, сиздин таап алган акчаңыз 10 сомдук акча болсо деле, миллион болсо деле, ал уже сизге буйрук болгон акча, ал сиздики эмес. Ошондон эң жакшысы ошол жоготкон киши дагы пайдага жетип, пайданын
пайданын ээси болуп калсын деп ага жакшылык каалап туруп эмне кылышыңыз керек? Ал акчанын эмне муктаждарга жеткирип таркатып койгонуңуз жакшы. Эгерде ээсин таппасаңыз. Эгерде айтайлык көлөмдүүрөөк, мындайча айтканда чоңураак акчаны таап алсаңыз, ал акчаны сөзсүз түрдө кандай жерден, кандай эмненин капчыктын ичинен тапканыңызды, эмне жанында кагаздар бар экендигин билип алсаңыз, ошонун негизинде бүгүнкү күндө маалымат жакшы жетет, так жетет, тез жетет. Анын ээсин таап алуу мүмкүнчүлүгү деле бар. Мына ошондон кийин дагы ээсин таппай калсаңыз, анда садакага бергенге жакшыраак болот. Андан кийин урматтуу жамаат, биз эмнени дедик? Билим алуучу адам үчүн эң биринчи ал көкүрөгүн тазалаш керек дедик. Билим бул оюнчук нерсе эмес. Билим бул адамдын даражасын көтөргөн улуу фазилет, артыкчылык бул. Илим ар бир адамга жете бербейт. Ким көкүрөгүн таза кылса, ким көкүрөгүн түз тутса, ким көкүрөгүн кирге аралаштырбаса, Алла Таала ошол кишиге илим берет. Ал илимдин кайсыл түрү болбосун, эң жөнөкөй илимдердин бири айтайлык эмне делик? Кайсыл илим деп айтпаңыз. Ошол илимдин баарысы эмне сиздин көкүрөгүңүздүн даярдыгына жараша сиздин жашооңуздан орун алат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Ислам бул тазалыктын үстүндө курулган деди. Ислам тазалыктын үстүндө курулган болсо, ошо исламдын эң алгач буйруган нерсеси бул окуу деди. Окууну ишке ашыруу үчүн сөзсүз түрдө биз ошол ислам талап кылган тазалык бизде алгач болуш керек. Экинчиден пайгамбар Алла Таала субханаху ва таала Кур'анда иннамал мушрикина наджисун деген. Иннамал мушрикина наджисун деген сөздө Кудайга шерк келтиргендер, Кудайды Кудай катары тааныбагандар, булар булганч адамдар деди. Бул маселеде биз түшүнүшүбүз керек. Бул булганчтыгы болгон учурда ал адамдардын сырты булганч эмес. Аллах Таалага ширк келтиргендердин, Аллах Таалага шерик кошкондордун, Аллах Тааланы жок дегендердин, Аллах Тааланы ордуна дагы бир сөлөкөттөргө, сүрөттөргө, башкаларга сыйынгандардын бардыгында эмне алардын кийими биздикинен тазараак болушу мүмкүн. Мен эгерде бир күндө 5 маал даарат алып дайыма гусулда жүрсөм дагы, ал балким мүмкүнчүлүгү бар, менден калышпаган тазалыкка ээ болушу мүмкүн сыртында. Бирок биз сөз кылып аткан маселе кайсыл жакта дегенде, биз сөз кылып аткан маселе ошол адамдардын көкүрөгүндөгү болгон булганыч жөнүндө сөз болот. Алла Таала субхана ва таала мушриктер албетте булганыч деген сөздө ошол көкүрөгүндөгү болгон чыныгы Кудайга болгон ишенимин жоктугунан, чыныгы Кудайга болгон ишеними кемтик болгондугунан эмне кылат? Мына ошондой сүрөттөйт. Эмне үчүн дегенде, бул адамдардын сыртына караганда ички тазалыгы маанилүүрөөк. Анын турпаты, чыныгы инсандык турпаты эмне менен бааланат дегенде, инсандык турпаты анын көкүрөгүндөгү Кудайга болгон таза ишенимдин ордуна жараша турпаты аныкталат. Инсанды эч ким анын дүйнөдөн тапкан оокаты менен, кийген кийими менен, башына тарткан чүпүрөгү менен эмне кылган эмес, баалаган эмес. Бирок эң эле маанилүүсү адамдар өзүнүн көкүрөгүндөгү болгон Кудайга болгон ишениминин эмнеси тазалыгы менен бааланып баа берилип келет. Кудай Таала дагы ушул жерде ошону эмне Куранда 9-сүрөдө 28-аятта ушул нерсени айтат. Бул булганч деген нерсе өзү эмнени айтат дегенде, булганч деген нерсе адамдар ошол нерседен олагыраак болсун деген нерсени түшүндүрөт да. Биз ошентип булганч нерседен өзүбүз дайыма этияттап келебиз да. Ошондуктан бул жерде ушул маани жаткандыгын. Ал эми жанагындай жаман пейилдер, жаман жүрүм-турумдар, бул жаман иштерге караганда, значит, баягы именно ички дүйнөнүн жаман болушунан дагы ага караганда көбүрөөк олак болушубуз керек. Себеби дегенде, айталык, менин кийимим кир болуп калышы мүмкүн. Же кээде мен өзүмдү кармана албай, оозумдан бир жаман сөз чыгып кетиши мүмкүн.
Бирок буга караганда адамдын ичиндеги болгон булганыч бул эң жийиркеничтүү нерсе. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тадхулул малаикату байтан фихи калбун деген. Ла тадхулу ал малаикату байтан фихи калбун деген сөздүн мааниси периштелер ит жашаган үйгө кирбейт деген. Периштелер ит жашаган үйгө кирбейт деген хадис чындап эле өзүнүн мындай айтканда түз маанисинде деле бар. Бирок мен сиздерге ушул хадистин негизинде эмнени туюнткум келет? Жүрөк эмне дегенде жүрөк бул периштелердин орду да. Мындай айтканда таза заттар жайгаша турган жер. А эгерде мен ошол жерге ширкти киргизсем, же болбосо текеберликти киргизсем, жайгаштырсам, же болбосо айталык дагы бир инсанга ылайыксыз болгон баягы кекчилдикти, же болбосо айтканда ичи тардыкты жайгаштырсам, анда ал элестетиңиз жүрөгүңүз мына ошол пайгамбар айтып аткан эмне үй. Ал эми периште бул сиз алып аткан эмне илим. Мына ошол жүрөккө эмне болушу мүмкүн? Сиздин алып аткан жанагындай болгон кирдиктен, менсинүүдөн, өзүн башкалардан өзгөчө көрүүдөн, же болбосо башкаларды басынтуудан келип туруп эмне кылат? Ал жыйынтыгында кантип периштечин жүрөгүңүзгө кирсин, кантип жүрөгүңүздөн орун тапсын. Мына ушул жагына келген учурда биз көңүл бура турган нерсе эч качан адамдан жаман сапаттар, жаман кыялдар, жаман жоруктар кетмейин, анын жүрөгүнөн илим орун таба албайт деген сөздү биз туюнткубуз келип турат. Ассаламу алейкум, күйөөм аракты таштасын, дуа алып койгулачы, дуа кылып койгулачы дейт. Аллахым күйөөңүзгө аракты жийиркеничтүү оокаттардан кылсын. Аллахым маңдайыңызга күйөөңүз басып келген учурда арак эмес, жыпар-жыттуу кылып бастырып келсин. Кудай таалам сиздин күйөөңүздү эртеңки күнү ак жолдо, акыйкат жолдо, Аллага баш ийген, таза, абийирдүү, намыстуу, сизди урматтаган, сизди сыйлаган, сиз үчүн кызмат кылган инсандардан кылсын. Ва саллаллаху ва барак аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин. Эми караңыздар, бул маселеде биздики эмне дедик? Урматтуу угармандар, биздики кимибиз илим албайлык, кимибиз илим издебейлик, илимдин кайсыл түрүн издебейлик, эң алгач эмне болуш керек экен? Биздин жүрөгүбүздө, мындайча айтканда, могул жердеги үйүбүзгө ит багып албайлык. Бул жерге ит багып албайлык. Бул көкүрөктүү үй дедик, ичиндеги иттер бул эмне? Жанагы биз айтып аткан жаман сапаттарды айттык. Алла Таала субхана ва таала Кур'анда Алла Таала адам менен эч качан сүйлөшкөн эмес, ал бир гана эмне аян аркылуу, же парда аркасында, же өзүнүн пайгамбарларын жиберүү жол менен андан кийин адамдарга өзүнүн кабарын жеткирип адамдар менен сүйлөшкөн дейт да. Чындап эле урматтуу жамаат, биз сүйлөп аткан сөздөрдүн бардыгы бул асмандан түшкөн акыйкат аяттын сөзү. Менен чыккан жок, мен бул жерден таап алган жокмун аны. Же болбосо өзүм сиздерге бирдемкени ойлоп келип айтып салган жокмун. Балким мен айтып аткан маселелердин бардыгы улуу жараткандын бизге жиберген акыйкат, пайгамбар аркылуу жиберген акыйкат кабарларынан. Бул кабарлар кайсыл жерден орун алат дегенде адамдардын көкүрөгүнөн орун алат. Мына ушул кабарларды биз Алла Тааланын оорукерлиги катары, Алла Тааланын райымы катары кабыл алып, ал жүрөктөрдөн бир орун таба турган азык деп, орун таба турган бир баалуу нерсе деп кабыл алып, ушул нерсеге биз бекем турушубуз керек. Андан кийин биз жогору жакта айткан мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде ит багылган үйдө периште жашабайт деген сөздө мен түз маанисин айткым келген жок. Бул жердеги кыйыр маанисинде биз ошондой деп түшүнүшүбүз керек. Түз мааниси дагы өз ордунда. Эч качан үйдү биз иткана кылып бакпашыбыз керек. Иттин өзүнүн орду бар. Үйдөн ooлагыраак, өзүнчө бир жай кылып, ал жерди дагы таза сактап, аны дагы байлап, аны дагы көрүнгөн жакка бастырбастан, ар кимдин балдарын каптырбастан эмне кылышыбыз керек?
итти дагы өзүнүн ордунда карашыбыз керек. Ошол итти дагы сөкпөшүбүз керек. Ошол итти дагы теппешибиз керек. Ошол итти дагы кордобошубуз керек. Ал итти дагы тойгузушубуз керек. Эгерде тойгузганга акчаң калбай калса, анда итти эмне кылыш керек? Ошол тоюп алчу жерге алып барып кой бериш керек, жок дегенде. Итти дагы бага алсаң баккын, бакпайсыңбы, аны эң жакшысы кармабаганың жакшы. Андан кийин бул жүрөк эгерде бир көрө албастыкка, бир жаман пейилдерге толуп алса, анда ал ушул дүйнөдөгү бардык көз көрсөткөн нерсенин баарын апчып өзүнө алып алууну эмне кылат? Эңсейт. Ал ушунчалык иштин ал көкүрөккө орногон болсо, ал ушунчалык эмне болот? Баягы кабаган итке окшоп, ал көрүнгөндүн баарын барып тиштегиси келет. Көрүнгөндүн бардыгын ташып келип, өзүнүн астына топтогусу келет. Анын бардыгы келип туруп, эмне биз айттык? Жек көрүү, менменсинүү, басынтуу, кердейүү, көрө албастык, жамандык каалоо, ушуга окшогон бир жаман пейилдер, адамдардын ушундай жаман сапаттары бар. Момун ушундай сапаттардан арылыш керек. Ар бир өзгөчө биз айтып аткан илим алуучу адам. Эгерде биз жок, адамдын сырткы көрүнүшү бул жерде маанилүү болушу мүмкүнбү дегесек, адамдын сырткы көрүнүшү маанилүү болуш керек. Бирок эң эле коркунучтуусу адамдын ичинде көрүнбөй туруп адамдарга зыян келтиргендиги, бул коркунучтуу да. Бул эмне дегенде адамдын акыретин дагы, керек болсо адамдын бүгүнкү күнү өзүнүн турпаты кандай болсо, ошол турпатта ал эмне болот? Эртеңки күнү керек болсо Аллахтын астында жүзү ачылат. Ал турпатын биз айттык, анын сырткы көрүнүшүндөгү турпат бул турпат эмес, бул жөн эле сүрөт. Адамды биз мындай биринчи образын караган мезгилде биз биринчи эмнесин көрөбүз? Биздин сүрөтүн көрөбүз. Турпатычы дегенде биз айттык, турпаты анын ичиндеги, жүрөгүндө жаткан нерсе. Мына ошонун жүрөгүндөгү жаткан нерсе эмне дегенде, ал жүрөгүндө жаткан нерсе кыяматтагы анын сүрөтү. Ошондо пайгамбарыбыз салам хуширал мумаззаку лил а'радин наси фи суратин калбин дар деген. Урматтуу угармандар, караңыздарчы. Пайгамбар салам айтат, кыямат күнү адамдардын абийирине кол салган, абийирин айрыган, абийирине шек келтирген, намысын тебелеген, адамдарды уят карап сөккөн, оозунан ак ит кирип көк ит чыккан адамдар кыяматта эмне болот деген, кабаган ит катары тирилет дейт. Кабаган итти билесиңер, баягы зынжырга байланган, тиштерин арсайткан, мурду башын тырыштырган, жаман кабаган ит ким десе, мына ошол адамдардын абийирине, намысына, адамдардын мындайча айтканда чегине кирип барып, аларга жаман тилин, жаман уусун чачкан адамдар мына ушундай болуп тирилет деп эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөттөйт. Бизде ассаламу алейкум, аял киши күйөөсүнө ыраазы болбосо шариатта кандай? Эркек эле ыраазы болуш керекпи? Аллахым ыраазы болсун. Шариатта эркек үйлөнгөн күндөн тартып бардык жоопкерчиликти мойнуна алат. Эркек мойнуна алат. Шариат эркектин мойнуна милдет кылат. Эмнени? Ал ошону өзү катары аялын караганды, каржылаганды, камсыздаганды, кийинткенди, ичинткенди, ден соолугун, билимин, жөндөмүн, урмат сыйын бардыгын өзүндөй кылып караш керек. Ошол мезгилде мына ошол чоң жоопкерчиликти алган эркектин, чоң милдетти аткарган эркектин кайтарымы катары аялдан сөзсүз түрдө ыраазычылык керек. Эркек ыраазы болуш керек. Бирок эркек ыраазы болуш керек деген жерде ойлобош керек, анда менин ыраазычылыгымдын орду жокпу, турбайбы деп. Жок, сиздин ыраазычылыгыңыз бул ошол эркектин жыргал жашоосу, эркектин жайлуу жашоосу, эркектин бактылуу өмүр кечүүсү, бул сиздин ыраазычылыгыңыз. Сиздин ыраазычылыгыңыз болбосо анын иши да жүрбөйт.
Сиздин ыраазычылыгыңыз болбосо анын соодасы да жылбайт. Сиздин ыраазычылыгыңыз болбосо береке да келбейт. Сиздин ыраазычылыгыңыз болсо балдар дагы жакшы тарбия көрбөй калат. А сиздин ыраазычылыгыңыз болсо анын төшөгү да жылбайт, көкүрөгү да жылбайт. Ошондуктан ойлобоңуз менин ыраазычылыгымда орун жок экен деп. Сиздин ыраазычылыгыңыз биринчи. Сиздин ыраазычылыгыңыз биринчи талап кылынган нерсе. Андан кийин анын ыраазычылыгы. Эгер да анын ыраазычылыгы болбой калса, анда чындап эле аялдар үчүн абдан оор болот. Кыяматта Аллахтын астында жооп бериш кыйын, себеби дегенде сиздин баардык икир-чикириңизди, оор жеңилиңизди ал мойнуна тартып жүрөт. Ал тек кыштын кычыраган суугунда дагы, жайдын саратандуу ысыгында дагы ошол сиздин оокатыңыз деп ал эмне кылып жүрөт? Сыртта жүрөт. Мына ушул нерсени биз билишибиз керек. Андан кийин биз бүгүнкү ала турган нерсе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, адамдардын абийирин аеосуз айрыгандар кыямат күнү эмне дейт? Бул дүйнөдө адамдардын абийирин аеосуз айрыгандар кыямат күнү кабаган ит катары болуп баш көтөрөт дейт, тирилет дейт. Мана ушул жерге келген учурда биз билишибиз керек. Биз чындап эле турпатыбызга көңүл бурдук белек. Макул, мен жакшы кийим кийдим, тамактын жакшысын, кымбатын ичтим, алтындын сөйкөнүн тигим эле эң эле кымбатын тагындым. Андан кийин тим эле эл баспаган жерлерде бастым, эл эс албаган жерлерден эс алып келдим. Жакшы, баары жакшы. А бирок мен эртеңки күнү Аллахтын астына келген учурда, кайра тирилген учурда мен ушул боюнча эле жакшынакай эл мени көрүп атканда эле жакшынакай болуп тириленби деген суроону беришибиз керек экен да. Мына ушул учурда анан кийин биз өзүбүзгө эмне чыныгы баа бере алат экенбиз. Мен чектен чыгып кетпедимби? Ошондуктан биз баягы коомчулукта чөйрөдө жүргөн мезгилде ар кандай көрүнүштөрдү, эмне айтканда адамдын зээнин кейиткен, адамдын көңүлүн ооруткан көрүнүштөрдү ошол себептен көрүп атабыз го дейм да мен. Биз өзүбүзгө суроо бере элекпиз. Мен өзүмдү күзгүдөн эле көрүп атам. Күзгүдөн карасам, аябай тим эле пальто бериле дегенде 40 000 сом, тумагым бериле дегенде 25 000 сом, анан телефонум бериле дегенде эле мында бир 70 000 сомдук, анан кийин какайып эле элдин алдына чыккан мезгилдеги эл көрүп аткан менминби же эртеңки күнү Кудай сактасын. Мына ошондой кейпим менен ошондой жакшынакай даражада жүрүп, башка бирөөнүн абийирине кирип алып, башка бирөөнүн укугуна өтүп алып, башка бирөөнүн намысына тийип алып, башка бирөөнүн адамдык ариетине шек келтирип, анан кийин кыяматта ит болуп туруп калбаймынбы деген суроону биз бүгүн коюшубуз керек экендигин эскертким келет. Эгерде мына ушул биздин берүүнү угуп аткандар айтышы мүмкүн, устаз, эми сиз айтып аткан менен баягы ушул нерсени билбей деле окумуштуу болуп жүрүшөт го, ушул нерсени окубай деле бир чоң илимдерге жетишти го деген суроону беришиңиздер да мүмкүн да, бирок ошол мезгилде мен айтат элем. Мына ошондой адамдар эмнени көрүштү? Эмнеге жетишти? Сиз көрүп аткан нерсе алар балким дүйнөлүк бир кызыкчылыкка, дүйнөлүк кайсы бир даражага, атакка жетиши мүмкүн да. Бирок сиз анын акырети жөнүндө сиз кабарыңыз жок. Мен жанагы айтып аткан, жанагы эле сүрөт. Эгерде инсан өзүнүн сыртын гана карап, мындайча айтканда, мына ушул алып аткан илим деле анын сырткы нерсеси. Айтайлык, бир канча китептерди окуп чыкты, бир канча илимдерди жактады, бир канча дипломдорду алды, бир канча наамдарга жетишти, хорошо, жетишти. Бирок ички маңызы эмне? Ал кишидеги, анын турпаты ким? Сүрөтү эмес. Мына ошондуктан биз алардын акырети жөнүндө биз маалыматыбыз жок, бирок акырети жөнүндө Аллах Таала субхана ва таала кабар берип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кабар берип атат. Алындай адамдардын акыбети ошончолук эле эмне? Өтө оор. Себеби дегенде алар Аллахнын көрсөтмөсүнөн баш тартышты. Алла ошол нерсени жасаба деген нерсени жасашты. Алланын айткан нерсесин жөнөкөй нерсе катары кабыл алып алышты. Алар өздөрүнүн айтканын өйдө көрүп алышты. Айта турган болсо, инсандын айта турганы абдан көп. Көп нерсени айтып салышы мүмкүн. А бирок айткан нерсе акыйкатында ордун табуучу сөз каяктан келет дегенде,
Айтылган нерсе айтылгандай ордун табуучу сөз Алланын сөзү. Аллах Таала эч качан убадасына тескери келбейт. Аллах Таала инналлаха ла юхлифу вахда. Аллах Таала эч качан өзүнүн убадасына тескери келбейт. Айтканы айткандай чыгат. Ошондуктан Ибн Масуд радыйаллаху анху илим бул көп эле сөздөрдү жаттап алып, көп эле сөздөрдү билип алып, ошону кайталап айта бергенден сөз эмес дейт. Бул илим эмес дейт. Илим бул адамдын көкүрөгүнөн орун таба турган жарык дейт да. Эгерде Алла Таала субхана ва таала кайсы бир инсандын көкүрөгүнө жарык салып койсо, мына ошол жарык менен сүйлөгөн сөзү элдерге эм боло берет. Анын көп нерсени окугандыгы, көп нерсени жаттагандыгы алга эч качан пайда алып келбейт. Мына ошондуктан илимди бул Алла Тааладан сунулган нур катары кабыл алышыбыз керек. Мен дагы бир жолу кайталайм, илимдин бардык түрү, анын ичиндеги эң эле маанилүүсү дүйнөлүк акыреттик илим. Жана башка илимдер. Качан адамдар көкүрөгүн Алладан коркуу менен тазалап, ошол нерсеге бет алса, Алла Таала субхана ва таала ошол айтайлык, ошол химикти деле, ошо Алла үчүн деген болсо, Алла Таала субхана ва таала көкүрөгүн ушундай кылып ачат, ал ошол жарыктын аркасында туруп сүйлөйт. Жарыктын аркасында туруп тааныйт. Жарыктын аркасында туруп эмне кылат билет. Бирок мунун сөзү мен айтып аткан жокмун. Силер ошол химия китептерин окубай эле койгула, болгон эле Алла Тааладан коркуп көкүрөгүңөрдү тазалап койгула, анан кийин силерге илим түшүп калат деп аткан жокмун. Силер окушуңар керек. Азыркы күнү окуп аткан илимиңерчелик эле аракет кылып тырышсаңар, жанагы таза жүрөк менен силерге эмне болот? Андан да көбүрөөк нерсе силерге эмне болот? Көрүнөт. Андыктан Алла Таала субхана ва таала Кур'анда эмне дейт? Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама деген. Албетте Алладан корко турган болсо, ошол илимдүүлөр көбүрөөк коркот дейт. Илим алгандар көбүрөөк коркот. Илими жок, жана карапайым, жер менен, мал менен алек болуп жүргөнгө караганда, ошол акылын иштетип, сезими менен, туюму менен Аллага жакындагандар көбүрөөк коркот дейт. Мына ошондуктан бул маселеде биз көңүл бурчуу маселеде суроо келип калыптыр. Ассаламу алейкум. Гусулда самын колдонсо болобу же суудун өзү менен жуунуш керекпи? Урматтуу угарманым, гусул бул тазалык деген нерсе да. Мынча айтканда, ошол тазалыкка жетүүнүн бир чоң жолу. Же болбосо чоң тазалык деп айтсак дагы болот. Тазалыкка жетүү үчүн сиз бүгүнкү күндө тазалыкты ишке ашыруунун бир канча эмнелери бар, каражаттары бар. Самын бар, гель для душа деген бар, бүгүн самындын кымбаты бар, бүгүн ошондой болгон мүмкүнчүлүктөр турса эмнеге сууга байланасыз? Дене сиздики го, меники эмес. Ошого деле суроо бере бересизби? Дене меники болсо сурасаңыз болот эле. Устаз, самын менен эле жууп коеюнбу же суу менен элеби деп. Жок да, сиздики го. Денеңиз болгондон кийин көңүл буруңуз да. Күчүңүз жетсе, атыр самын менен, тыйныңыз жетпей калса, кир самын деле боло берет. Жок, мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Кымбатыраагын алып сууңуз. Ал дене сиздики, сиз ошого кам көрүңүз, сиз ошону баалаңыз, бартаңыз, ошону менен кошо шариаттык койгон гусул шарты ишке ашып калсын. Ал эмне дегенде, 3 жолу ооруңузду чайкайсыз, 3 жолу мурдуңузду чайкайсыз, анан дене боюңузга толук суу жеткиресиз. Андан кийинки сиздин ыктыярыңыз, тазалыгыңызга, көңүл бурушуңузга жараша. Биз мына ошентип урматтуу угармандар, биз сиздер менен биз мына ошол илим алуучу адамдын эң зарыл милдеттеринин бири алгачкысы бул анын көкүрөгүнүн тазалыгы жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн эми ал экинчи милдети бул эмне дегенде, билим алган адам дүйнөгө болгон байланышын азайтыш керек. Анан жакын туугандарга болгон жакындыгын алыстатыш керек. Мына ошол учурда ал максатка батыраак жетет, тагыраак жетет.
Эмнеге үчүн дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма жаалаллаху ли ражулин мин қалбайни фи жауфихи." Алла Таала субхана ва таала Куранда айткан аяттардын бири. Пайгамбардын хадиси эмес, бул аят. Аят "Ма жаалаллаху ли ражулин мин қалбайни фи жауфихи" деген сөздүн Алла Таала субхана ва таала бир адамдын көкүрөгүнө эки жүрөктү эмне кылган эмес дейт, орноштурган эмес дейт да. Бир адамга бир эле жүрөктү орноштурган. Эки жүрөктү орнотууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде жүрөк эмне дегенде адамдын канын басымын эмне кылат, бир калыпта жеткирип, адамга тиешелүү кан айландырып турууга эмне бир негизги мүчө катары жайгаштырган. Бул учурда биз билишибиз керек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунда тарбияланган сахабалар, аалымдар айтышат, сен билимге өзүңдү толук бермейинче ал өзүнүн бир четин карматпайт дейт. Караңыз, илимди баарын биз алып кое албайбыз, чындап эле. Арабызда эч ким кайсы бир илимди толук алып кое албайт. Ал алса бир четин алат. Мына ошол четин дагы карматканда качан карматат дейт, сен качан өзүңдү толук берген учурда дейт. Ошондуктан мен бүгүнкү биздин жаштарыбызга чакырык таштап кетет элем. Жаштарыбыздын арасында баардык тармактарда илим алып аткан жаштарыбыз бар. Баардык тармакта билим алып, ошого кызыгып кадам койгон жаштарыбыз бар. Мына ошолор эч качан өзүнүн ошол билим жолунда, билим алуу жолунда дүйнө бир кызыкчылыктары менен алек болуп калбасын. Бул дүйнө табылчу нерсе. Бул дүйнө кайтып келчү нерсе. Келген учурда дагы ал эселеп келет. Качан сиз алган жолуңузга маани берсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким илим жолунда кадам койсо, жол басса дейт, Алла Таала субхана ва таала бейишке болгон жолун жеңил кылып коет деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат, кимде ким илим жолуна деп чыккан болсо, ал илим жолунда жүргөндүгү үчүн ага жер бетиндеги баардык махлуктар ага дуа кылышат дейт. Сен Кудай Таалам жолуңду ачсын, Кудай Таалам сенин жашооңду берекелүү болсун, сенин баардык жакшылыгыңды Кудай Таалам экеселеп берсин деп дуа кылат дейт. Ошол мезгилде суунун астындагы балыктар дагы эмне кылат дейт, ушул каулуну айтат дейт да. Эмне үчүн? Себеби дегенде адамдын акылы аркылуу, адамдын эмгеги аркылуу ошол биздин чөйрөдөгүлөргө дагы жакшылык жетет экен да. Ошол учурда адамдагы болгон акылы башка жакка бурулган мезгилде ошолор дагы залалын көрөт экен да. Айваны болобу, жапайысы болобу, колдогусу болобу, куш канаттуусу болобу, суунун астындагысы болобу, ушул адамдын эмнесинен, кесепетинен зарарды көрөт экен да. Эгер адам тийишпесе, ал жакшынакай жашай берет экен. Арыдан бери. Караңыз. Өткөндө эле мына көрүп келе жатабыз. Канчалаган сууларыбызга бирөөлөр өзүнүн банясын алып келип агызып коет экен. Бирөөлөр өзүнүн канализациясын алып келип көлгө, дарыяга чыгарып коет экен. Кээ биркилер ушул алтынды табат элем деп, көмүр табат элем деп, ошол жердеги жардыргыч заттарын дарыяга агызат экен. Бул эмне деген? Бул эмне деген кылмыш, эмне деген канча жандык ошол жерде зыян тартты. Канча жандуу ошол жерде эмне болду, жан берди. Канча жандуу ошол жерде эмне, мына ушул адам, ошол жасаган адам канча каргыш айтып кетти. Анын ордуна кимде ким сергек, туура акыл жүргүзүп, туура жол менен өмүр кечирем деп Кудай Таала астында ниет кылып, илим жолуна басса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, жер бетиндегинин баардыгы салават айтат, дуа кылат дейт. Керек болсо суунун астындагы балыктар дагы эмне кылат дейт. Буга рахмат айтып, дуа кылат дейт. Мына ошондуктан биз экинчи маселеде биз билдик, Алла Таала Куранда айткандай, бир көөдөнгө эки жүрөк орнотподук дегендей эле, бир илим жолун алдыңызбы, дүйнөгө илешпей тура туруңуз. Илимди жөндөп алыңыз. Элге окшоп кийинбей калдым десеңиз, ал эчтеке эмес, ал кийим келет. Элге окшоп мен машина минбей калдым десеңиз, жок, машина келет. Дагы жакшыраагы келет сизге. Элге окшоп мен жакшы үйдө жашабай калдым дебеңиз азыр, себеби дегенде сизге андан да жакшы үй күтүп турат. Бирок эң эле башкысы эмне кылыш керек? Акылды жакшылап түптөш керек. Акылды өстүрүш керек. Акылды, билимди көбөйтүш керек. Бул учурда сиз сөзсүз түрдө сиздин колуңузга кызматка барысы келет. Үчүнчүсү, биз айтабыз, үчүнчү милдет, билим ала турган киши үчүн үчүнчү милдет бул билимге болгон мамиледе текеберлик кылбаш керек. Же болбосо билимдин өзүнө текеберлик кылбаш керек. Бизде дагы бир суроо бар экен. Жок, жана эле суроо экен, самун менен деген
гусул тууралуу айткан сөзгө суроо экен. Мына ошол биз айтып аткан 3-чү милдет билимге эч качан текебердик кылбашыбыз керек. Тескерисинче бардык немизди жөнөкөйлүгүбүз менен бардык мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче илимге жөнөкөй жана муктаж киши катары билбеген адам болуп уккан нерсемди дагы уга электей изденип келишибиз керек. Изденип келүүдө гана бизге эмне кылышыбыз керек? Эмне керек? Изденген учурда гана бизге илим жетет. Анан жок, мен бул нерсени билген элем. Бул мугалим керек болсо менчиликти эле билбейт болуш керек деп мамиле тутсак, анда чындап эле бизге эч нерсе жукпайт. Ошол эле учурда эч качан мугалимге биз өйдөтөн сүйлөбөшүбүз керек. Биз кээде байкап калабыз, бирөө сүйлөп элдин астына чыкса же бирөө мугалим катары алдына келип калса, жашы төмөнүрөөк болуп калса, аны мынча кичине эле туруп бизге окутуп калабы, кичине эле туруп бизге айтып калабы дегендей кичине бир менсинүүнү кээде байкап калабыз. Бул өтө туура эмес мамиле. Бул эмне болгон мамиле? Ал сиздин ал кишиге болгон мамилеңиз эмес, ал сиздин билимге болгон мамилеңиз болуп атат. Сиз билимди тоготпой атасыз. Билим ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан утлубул илме валау биссин деген. Сен Кытайдан болсо дагы ошол илимди ала бер деген. Ол Кытай теги кумурска жейт, ташбакка жейт, жылан жейт, балекеттин бардыгын жейби? Бирок билген нерсеси болсо ошону алгын, үйрөнүп. Бирок жеген нерсесин алба деп атат да. Ошондой эле сиз деле кимге келбеңиз, астыңызга ким келбесин, жашпы, карыбы, орто жаштагыбы, жөнөкөйбү же өтө эле өзгөчөбү айырмасы жок, сиздин эмнеңизди, сиздин билимиңизди байытканы келип атат. Бул учурда эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө биз аларга биз көңүл бурушубуз керек. Андан кийин 4-чү милдет, негизгиси 4-чү милдет кыскачалап айтып өтөйүн, себеби дегенде бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып атат. Урматтуу угармандар, билим алчу киши эч качан билим алып баштаган мезгилде ар кандай чөптүн башын барып иштей бербеш керек. Ар кимден уга бербеш керек. Жок, сен багыт алдыңбы? Сен окуй турган предметиң дайынбы? Сенин окутчу устазың дайынбы? Анда көрүнгөндү барып шимшилеп, издеп, тактап, бул жагы кандай дей берсең, анда сени сөзсүз түрдө адаштырышат. Бул кандай илим болбосун. Өзгөчө дин илимине келген учурда көрүнгөн чөптүн башын тиштебегиле. Ошол баскан жолуңду түз кылгын дагы, башка алымдарды дагы, башка устаздарды дагы туура деп билгин. Башкаларды дагы ошол өзүнүн багытында, өзүнүн жөнүндө, өзүнүн мүмкүнчүлүгүндө, өзүнүн кудуретинин чегинде эмне кылып атат, илим алып атат, илим жеткирип атат деп баалашыбыз керек. Мына ошол учурда гана биз эмне кыла алабыз? Буйруса, эртеңки күнү биз дагы ошо илимдүүлөрдүн катарына биз кошула алабыз. Андыктан сиздер менен биз дагы бир жолу амандашканча деп коштошуп, кийинки берүүлөрдө Кудай таалам эсенчиликте, аманчылыкта көрүштүрсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.